Бүгін улуу күндө турабыз. Дагы айтып кетейин. Эртеге Арапа Алла Тааланын алдында эң дуа күчтүү кабыл боло турган күн эртең. Эртеңки күн мынакей Арапа күн орозо тута турган күн. Пайгамбарыбыз айткан, ким эртеңки күн Арапа күнү орозо тутса, 2 жылдык күнөөсү кечирилет. 1 жыл өткөн, жана мына 1 жыл келаткан деген. Арапа күнү ким орозо тутса, ал 2 жыл ороза кармагандай сооп берилет деген. Мына ушу 10 күн улуу күндөр. Курбан айт күнү албетте ороза кармабайбыз, бул арам болот. Дагы бир эстетип отурган нерсе, инсанбыз, унутуп калабыз. Эртеге Арапа күнү багымдат намаздан баштап такбири ташрих деген бар. Биздин мынакей мазхабыбызда, Ханафи мазхабта ошол бир важип болот. Бир ирет ар бир намаздан кийин айтып коюшубуз керек. 23 намазга. Эртеге 19 июль Арапа күн. Бүрсү күнү Кудай кааласа 20 июль Курбан айт. Андан кийин 21 июль, 22, 23 июль асырда токтотобуз. Фарыз намазды окугандан кийин жамаат менен, жамаат жокто үй коксу үйдө окуп калсаңыз деле, сапарда болуп калсаңыз, энелерибиз өзү жеке окуганда деле фарыздан кийин ушуну айтыш керек да. Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, valillahil hamd деген ушу такбири ташрих деп коет. 23 намаздан кийин айтып коюш керек. Бу Кудай калса улуу сооп, мындан башка зикир менен, дуа менен, шүгүр менен Алла Таалага алхамдулилlah, ушунусуна дагы шүгүр деп турсак, Кудай каласа көбөйтүп бере берет. Андыктан Арапа күнүңүздөр менен, Курбан айт майрамыңыздар менен бардыгын сени куттуктаймын.